bu dünyadan ketip atkanda barыбыз кетебиz. Ошо наша менен алектенгенге ыйман насип болбой калыш коркунучу бар. Ыйманы жок кетип калат. Арам ден соолукка зыянбы? Арам бул нерсе. Акылга зыян. Арам нерсе бул. Коомчулукка зыян. Арам нерсе. Наша тапкан, наша чеккен киши ал өзүн билбейт, башкаларды тиякта турсун. Каяктан келдиң, кимсиң? Анын өмүрү дагы, ден соолугу дагы, дини дагы, ахирети дагы бардыгы күйөт. Токто. Алладан корк. Жакындаба наркотикке. Арамга башы жакындаба. Алла Таалам иман берди. Көп жашабайбыз, тез эле өлөбүз. Кыяматта кантип жооп бересиң? Бардыгын жок кылыш керек. Анан көрөк адал мээнетке чыгыңыз, тууган. Кудай кааласа иншалла. Сизди Алла субхана даражаңызды көтөрөт. Эселетип рызкы берет. Эл айдабаган машина айдайсыз. Эл жашабагандай жашайсыз. Арамды таштаңыз. Алланын любимчиги болосуз. Арамды таштаңыз. Ошо арамдардын эң арамдын башында бул арак, нашалар турат да. Ошон үчүн иншалла бардыгыбыз жакшылыкка чакырган мойнубузда милдет. Жамандыктан кайтарган милдет. Кайерде ошондой болсо даватты күчөтөлү. Ошондой чакырып күчөтөлү. Кыдырып болсун балдарды алып келели. Түшүндүрөйлү, тооба кылайлы, ыйлайлы, жалынайлы. Таштасын наркотик. Арамды таштасын муну. Булгабасын элди. Кыргыз эл байыркы эл. Урпагың булганат. Сен өзүңө райым кылбасаң, хотя бы бала чакаңга райым кыл, Сен эртеге бирөө көбө турган болсун. Иттин чочкон өлүгүндөй болуп өлбөйлү. Бирөө да жаназабызга келе турган болсун. Ушу наша чегип, элдин бардыгына наша сатып, эртеге бизге бирөө кыз бере турган болсун. Бирөө үйүнө чакыра турган болсун, чай ичип кетиң деп, жүз карай турган болойлу. Кандай болушу наркотик дегени? Ата-бабалар узукпаган капкаяктан эмес арам нерсени. Таштаңыз буну пайгамбарыбыз бекем арам кылган. Кайсы нерсе акылга, ден соолукка зыянбы? Таштаң арам. Алла баарыбыздан жана сизден ыраазы болсун. Амин. Атам жакында чыныгы ахиретке сапар алды. Суроо: бала үчүн атасына эң жакшы сооп иштер кандай кылуу керек? Дагы атама жыгаштан эстели койсо болобу? Теги эле эң жакшысы кандай кылса болот? Машаалла. Туугандар, жакшы угуңуз. Валадун салих яду лаху. Адам баласы өлгөндө анын бардык амалдары токтойт. Өлгөнгө чейин жакшы амалдарды кылып калсаңыз, кылып калдыңыз. Өлүм келип калса, эми сиздин башка жакшылыгыңыз жок. Жакшы ниет кыла албайсыз, жакшы каалай албайсыз, жакшы сөз сүйлөй албайсыз, жакшы жака баса албайсыз. Түшүндүңүзбү? Жакшы иштерди кыла албайсыз. Бүттү өлүм келгенде. Ида мата ибну Адам инқата амалу. Пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям. Адам баласы өлгөндө амалы токтойт деген. Илля мин салас. Үчөөнөн башка. Биринчиси илим таштап кеткен, илим жайылткан, ошонун сообу өлгөндөн кийин кабыргада аркасынан бара берет. Экинчиси садакай жария, бул дүйнөдө ушу бир жакшы иштерди кылып кеткен. Суу чыгарып кеткен, жол салып кеткен, көпүрө салган, мечит салган, китеп, же болбосо ушу мөмөлү бак отургузган, ошонун сооптору жалпы элге пайдасы тие турган. Сообу барып тие берет аркасынан. Үчүнчүсү валадун салих яду лаху. Иманды перзент таштап кетсе, мына кат жазган баладай. Ушу бала дуа кылса, атасына сообу тие берет экен. Ушундай иманды кыз таштап кетсе, мына дуа кылса, аркасынан атасына сообу жете берет экен. Мен сизге бир риваят айтып берейин.